Фемида байыркы грек мифологиясындагы адилеттүүлүктүн кудайы. Көзү таңылган, бир колунда кылыч, бир колунда тараза кармаган аял катары сүрөттөлөт. Тараза менен кылыч адилеттүүлүктүн, калыстыктын, акыйкаттыктын символу болуп эсептелет. Кыргызстанда Фемиданын ролун кара мантия кийген соттор аткарып жүрүшөт. Бирок алар адилеттүү жана калыс өкүмдөрдү чыгарса, эки революция болмок эмес. Эки элдик көтөрүлүш, эки революция кандуу окуялардын негизги себептеринин бири болуп, мына сот системасындагы чоң кемчиликтер, мүчүрүштөр, ыпласыштар болгонду. Мына ушул нерселерди оңдоо үчүн сот реформасын баштадык. Миллиондогон сом каражат бөлүнүп, аябаганда чоң иштер жасалды, деди Алмазбек Атамбаев сот системасын реформалоо боюнча жыйында сүйлөгөн сөзүндө. Жогорку сот азыр шаардын бир тыгынчыгында, бир переулокто, тырнакта бир көчөгө тыгылган жок. Ойлосуңор, дүйнөнүн бир мамлекетинде ушундай 5 жылдын ичинде кадамдар жасалдыбы? СНГ, эски СССР эмес, дүйнөнүн бир мамлекетинде мындай жылыштар 5 жылдын ичинде болгон эмес. Сот реформасынын жыйынтыгын биринчи кезекте эл сезиш керек эле. Бирок иш жүзүндө таптакыр андай болбой жаткандыгын Акыйкат партиясынын лидери Аликбек Жекшенкулов айтат. Эми жаңы имарат курса, айлыгын көтөрсө, бул реформа эмес. Реформа коомдо адилеттүүлүк орносо, ошо сотторду кадр системасын тандаганда акыйкат болуп, ошол бир татыктуу адамдар сот болсо, ошондо реформа деп айтылат да. А жөн эле реформа баягы сөз түрүндө айтылгандай, ишке келгенде өзгөрүү жок кетет. Соттордун өкүмдөрү адилеттүү жана акыйкат болуш керек. Ал үчүн ар бир процесс интернет аркылуу коомчулукка түз көргөзүлүш керек, деди Алмазбек Атамбаев. Мына заманбап каражаттарды, интернетке окшогондорду колдонуш керек да. Өкмөт, жогорку кеңеш каражат аябаш керек мындай нерсе үчүн. Келечекте ар бир сотто болуп аткан жанагы процесс түп-түз кеч керек да интернет менен. Ошол эле учурда Өмүрбек Текебаевдин сот процессин тасмага тартууга тыюу салышты. Бийлик бир айтат, жасаганы башка. Эми кече айткан Атамбаевдин сөзүнө таяныш керек. Азыр массалык маалымат каражаттар ошонун сөзүн монтип алып, чоңойтуп алып, ар бир сотко алып барып айтыш керек. Сен эмне президенттин сөзүнө баш ийбейсиңби? Сен эмне президент менен макул эмессиң деп. Мен ойлойм, эгерде бийлик ушинтип айтып аткандан кийин ошо менен колдонуш керек. Бардыгы ачык болгон учурда деле бийлик кандай айтса, соттор ошондой өкүм чыгарарын Канатбек Исаев айтып эле келет. Бүгүнкү күндө биз укуктук мамлекетти тилекке каршы дагы эле кура албай атабыз. Соттор өз алдынча чечим чыгарбай эле ошол ак үйдө президенттин аппаратында бир бөлүм башчы бар. Манас деген жигит, анын орун басары бар, Алмаз деген жигит. Ошол эки адам кандай чалса, ошондой чечим чыгарышат да. Мен тамаша чынга салып да айтпадым, анда сотторду кыскартып эле ошол катчыларга калтырып, ошолор эгерде соттор чечпей эле ошол чечсе, анда ошондой эле кылбайлыбы депчи. Тилекке каршы ушул бүгүнкү күндө буйрутма иштер же болсо эч бир күнөөсү жок, же болсо күнөөсү далилденбеген адамдар чоң бир срокторго кесилип кетип атканда учурлар. Соттордун репутациясы өзүнчө маселе. Бийликтин буйругун аткарган соттор менен прокурорлордун бардыгы Акаев менен Бакиевдин артынан качып кеткен жок. Мурдагыдай эле иштеп жүрүшөт. Айрымдарынын тизмеси Алмазбек Атамбаевка дагы жетип жатыптыр. Иногда мне было очень непонятно, когда до президента доходили судьи, которых близко нельзя подпускать и к судейской работе. Вообще подпускать близко к какой-либо работе. И это для меня было удивительно. Өлкө башчысы жолотпош керек деп жатат. Бирок айрым соттор менен прокурорлор жакшынакай эле жолоп, атүгүл кызматтан кызматка көтөрүлүп, бийликтин буйруктарын аткарып жүрүшөт. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн 1-май райондук сотто Өмүрбек Текебаевдин соту болуп жатат. Сотто мамлекеттик айыптоочу болуп башкы прокуратуранын прокурору Абдышев деген катышып жатат. Бул Жетегүз районунда прокурор болуп иштеген. Абдышев Бакиевдин убагында элди кордоп, укугун бузуп, приказды түздөн-түз аткарып жүргөн адам эле. 7 апрелде Жетегүз районунда жөө келе жаткан элди тосуп, алгыла камагыла деп милиция өкүлдөрү менен өзү кошо сабаган. Аялдарды да башка коюп тепкен. Сүйрөп милициянын машинасына салган
адам эми Өмүрбек Чекебаевдин мамлекеттик каралоочу болуп жатат. Бул Абдышев 2009-жылы президенттик шайлоодо баш коомго келген Алмазбек Атамбаевди сүйлөттүрбөөгө, эл менен жолугуштурбоо үчүн жаш балдар менен конфликтке барып, сөгүнүп, согушканга чейин барып, Атамбаевдин машинасын койдурбай кыянатты кылган эле. Эми ушул адамга бийлик муктажбы? Революция кылып балдар эмнеге каза болгон? Кимдерди кубаладык эле? Алар кайра келип бийликте отурушат. Бакиев эле калганго келелек. Аликбек Жекшенкулов Курманбек Бакиевдин убагында так ушул Медербек Абдышев сыяктуу тергөөчү, прокурор, соттордун жасалма иштери жана адилетсиз өкүмдөрү менен бир нече убакыт түрмөгө отуруп чыккан саясатчы. Убагында соттолгондо ошол мага тиги ишти козгоп адилетсиз сот аткарган кишилер кийин 10-жылы МВДнын ишкерлери, прокурорский работниктер, соттун системада иштегендер киш салганда, эми өч албай эле койсун, бизди куугунтабай эле койсун депчи. Мен деги эле бирөөнүн артынан түшкөндү, жамандык жасаганды жакшы көрбөйм. Ошол себептен болуптур деп унчукпай койгом да. А көрсө буларды мен үчүн эмес, башка кишилерди ошондой ыкмалар пайдаланбас үчүн буларды жазалаш керек экен да. Сотторду иллюстрация кылуу, мыйзамды бузган, бийликтин буйругун так аткарган сотторду жоопко тартуу демилгеси көтөрүлүп эле келет. Аны ишке ашыруунун механизмдери деле бар. Анын өзүнүн мыйзамдуу жолдору бар деп атпайм, бирок бул жерде баягы бир система болуп аткандан кийин Текебаевдин иши деле баягы белгилүү да ушундай тил алган, баягы буйруктан чыкпаган сотко берилет да. Анан ал эми көз каранды, эрдиги бар сотко андай иш берилбейт. Ошон үчүн бул жерде эми белгилүү ал сот боюнча мисалы аны жоопкерчиликке тартуу боюнча маселе чыккан күндө дагы ал маселе колдоого алынбайт. Алмазбек Атамбаев том мыйзам жаздырып, имараттарды оңдоп, баары сонун болуп жатат дегени менен адилетсиз соттун азабын тартып жүргөндөр арбын. Бүгүнкү күндө соттун акыбалы каяка келди, эмне болуп атканын элдер, жалпы эл өзүнүн далы менен сезип атат. Бүгүнкү күндө Бакиевдин убагында судебный система, бүгүнкү судебный система ничем не отличается, ошондой эле. Өмүрбек Чекебаевдин ишин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу карап жатат. Биринчи күнү процедуралардын бардыгын сактап жатканын көрүп, кичине үмүт пайда болгон эле. Экинчи процессте чалкасынан кетти. Эми мындан аркы кадамы кандай болоорун убакыт көрсөтөт. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, Сентябрь.